Жетем, көтөжөз! Саламатсыздарбы, урматтуу Келечек Медиа каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн юмор күлкүгө толгон Эгемен Клаб долбооруна 1 жыл толуп отурат. Мындайча айтканда, сахнада 4 команда беттешет, финал. Келечек Медиа дал ушул тамашоону сиздерге чагылдырып берет. Андыктан соңуна чейин биз менен биргеликте көрүп, күлүп, өзгөчө бир эргүү алыңыздар. Саламатсызбы? Бүгүн Эгемен Клабка негизи 1 жыл болуп калды. Анан бүгүнкү оюн кандай болот? Финал, мындайча айтканда. Кыскача анан өзгөчөлүктөрү кандай болот оюндун? Байгелери дегендей. Ооба, билбейли 1 жыл өтүп кетиптир. Буюрса бүгүн жыйынтыктоочу оюн болуп атат. Бир жагынан мындай грустно дегендейчи. Байгелер боюнча байге мурдагы оюндарда эле болот. Неге дегенде биринчи көйгөй бизде ошол көп эл батчу, көп көрүүчү батчу, спорт ордосу ремонтко жабылып калды. Ошондуктан ал жакка кала албай калдык. Ачыгын айтканда, ошо спорт ордосуна көп эл келсе, биз байгени көбүрөөк кылмакпыз. Азыркы учурда продюсерлер өзүнүн чөнтөгүнөн, эми ар бир оюнда эле ошентип өзүнүн чөнтөгүнөн минуска кетип акча чыгарып, ушу байгени коюп жатат. Байге ошол мурдагыдай эле болот. Анан өзгөчөлүктөр финалга бардык команда өзгөчө даярданды. 1 жыл бою ушу эмгектенип келген оюну. Анан өзгөчөлүктөр эң өзгөчөсү ушул оюнда финалда жылдыз менен үй тапшырма деген конкурс болот. Ал жакта ар бир командада бирден жылдыз болот. Алар дагы ушу элди күлдүрүп ойноп аткарышат. Жакшы. Анан кийинки дагы жаңы сезондо кандай жаңылыктар кошулат бул долбоорго? Кийинки ал жагын чынын айтканда ойлоно элекпиз, анткени финалга ушул сезондун жыйынтыктоочу оюнуна баардык күчүбүздү ушул жакка арнап атабыз. Анан дагы бир эң жана айткандай эле продюсерлер өзүнүн акчасын салып, минуска салып кетип оюнду жүргүзүп атышат. Кийинки сезон болбошу дагы азырынча белгисиз. Эгер жакшы колдогондор, демөөрчүлөр чыгып калса, оюн болот. Болсо экен деп эми тиленип атабыз биз. Наполеон! Сен не жейсиң? Шашлык. Экте шашлык. Негизи Эгемен Клабка 1 жыл болду. 1 жыл ичинде канча ойнодуңуздар, жеңдиңиздер, жеңилдиңиздер дегендейчи. Анан 1 жылда алган сиздердин тажрыйбаңыздар ушул күлкү долбоорунан кандай мектеп болуп бере алды сиздерге? Жооп берсин, кыйындар. Эме КВНдин Жооп бербейсизби, братан? Эгемен Клабты 3 жолу ойнодук, 2 жолу 2-нчи орунду алдык, 1 жолу 3-нчү орунду алдык. 4-үнчүсүнө ыргып кеттик. Жок, ушул күлкү долбоорунан эмне тажрыйба, кандай тажрыйба алдыңыздар негизи? Тажрыйба алдык, сценарий жазганды үйрөнүп, буюрса өзүбүздүн кинобузду тартканга жетиштик. Ушу Эгемен Клабтын аркасы менен буюрса Окинава деп чыгат эми. Сиздин образыңыз жаралды. Менин образым өзүм ошо Эгемен Клабтын аркасы менен чоң тажрыйба болуп, ошондон улам келип чыкты, буюрса. Атам. Лидер команда. Биз 3 жолу ойноп, 2 жолу уттук. 3-үнчүсүндө учтук биз дагы. Бирок биз сахнадан негизи эле сахна КВН бул жаштарга бир жол ачып бере турган бир чоң мектеп деп койсок болот. Биз КВНди жакшы көрөбүз. Эгемен Клабты негизи эле КВН бул жакшы жолго салчу мектеп. Ошого жаштар эмне кыларыңарды билбей жүрсөңөр, талантыңар болсо КВН ойногула дейт элем мен. Ооба. Кошулам мен. Саламатсызбы? Бүгүн финал, анан 4 эле команда катышат. Бирок сиздин сүйгөн команда жок, драма командасы. Негизи ушул Эгемен башталгандан бери уже баардык команда сүйүктүү болуп калды. Баары менен уже родной болуп. Эми жок, определенный бирөө жок. Бүгүн кайсы команданы колдойсуз анда сиз? Ошо башында айткандай эле баарына эле уже баарын колдоп, баары жүрөккө жакын болуп калды. Баарын эле колдойм. Ким утса дагы сүйүнөм. Эгемен Клаб сиз үчүн бир сөз менен. Көргөн адам үчүн, көргөн адам катары. Эс алуу. Команда азыр биринчи эле Дордой командасы чыкты. Жеңилдешиңиздер менен. Команда топтолуп берсеңиздер, дароо эле чыгып, негизи элди бир сыйра көңүлүн көтөрүштү десек болот. Эми сиздерге азыр кыскача суроолорду берем. Командадан ким атын айтасыздар, Командада эң көп уктай турган адам ким? Бико айке. Даярдыкка эң көп кечиккен ким? Бико айке. Баарыңыздар, Командадагы эң көп видео тарткан адам?
Адлет. Адлет байке. Ким өзүн жылдыз деп эсептейт? Бирөө бар, Мурат. Командада кимсиз оюн өтпөйт? Бар. Ким көп кеңеш берет, өзү укпайт? Атлет. Кеңеш берет. Ким сахнада жаңылса дагы өзүнүн ишенимди алып жүрөт дайыма? Репетицияда көп жаңылып, бирок сахнада мыкты ойнойт сиз, ар эле. Эң көп тамак жеген ким? Мен. Жакшы, эми негизи 1 жыл болду Эгемен клубка. 1 жылда ушул мектептен алган тажрыйбаңыздар. Кыскача, Тажрыйбабыз. Негизи ар бир оюн сайын тажрыйба алабыз. Биз негизи сагынып келгенбиз. Мурун тамаша ойноп жүрүп анан жабылып кетип, анан Эгеменге биз тажрыйба үчүн эмес, биз өзүбүздүн кайфыбыз үчүн келдик. Анан ушундай мүмкүнчүлүк түз берген Эмил байкелерибизге чоң рахмат. Залка байке, Нуркул байке. Жыргап сонун ойноп атабыз. Керемет. Анан эң башкы тажрыйба бул жаныңда жакын адамдарың болуш керек. Анан биздей болгон сахнага чыккысы келген адамдар бул значит внимание керек. Биз ошо вниманиябызды алдык самый главный. Кошуласыздар, Единомышленник болуш керек. Эми кыскача жооп бересиздер. Бүгүн финалда биз Чемпионбуз! ийгилик. Зойка! Бұл сені ойнап тұр. Мен бұл етменен қырғыз елін бақшым керек. Бүгүн Эгемен клубта 4 эле команда ойнойт. Мына ошол 4 команданын бирөөсү биздин жалгыз мырзабыз десек дагы болот. Кандай даярдык болду финалга? 1 жыл мынакей жыйынтыкталып атат. 1 жыл даярдык кылган жокпуз. Жыйынтыкталып атат эми. Жакшы буюрса, Кудайыбыз. Жакшы эле азыр. Болдубу? Ошо мошну айтып берейин жер. Кыскача бүгүн сизден кандай? Хорошо, анда негизи Эгемен клубка көз ачып жумганча эле 1 жыл өтүптүр. Ушул күлкү долбоорунан, ушул мектептен кандай тажрыйба топтой алдыңыз сиз? Бул Эгемен клуб менин чыгармачылык чөйрөмдөгү эң чоң секирик болду. Буга чейин көңүл жигиттерден ойноп жүргөндө башакта ойнойт деп мындай бирин серин кишилер таанып баштаган болчу. Азыр Эгемен клубтан 60-70% уже кишилер таанып баштады. Көчөдөн уже элдер сөзгө түшөт экен. Жакшы болуп баштады. Жакшы. Буюрса кийинки сезон башталса, сезончу, башка дагы командаңызга кошоюн деген ойлор барбы? Адамдарды команда менен чыгайын деген. Эми буюрса сезонго чейин бир аз каникул болот, эс алабыз. Ошол эс алып жүргөн маалда ойлонуп көрөбүз, идеялар чыгат балким. Ошого жараша ойлонгонго жараша, чыкканга жараша. Эми кыскача жооп болсун сизден. Бүгүн финалда мен чемпион болом. жеңилдешиңиздер менен экинчи команда Кейжи тур чыкты. Чынында аябай сонун чыгышты. Өзгөчө жагат бизге да бул команда. Негизи эле 1 жыл болуп атат Эгемен клубка. Кандай тажрыйба ала алдыңыздар? Эгемен клубтан өтө чоң тажрыйба алдык. Биз мисалы өзүбүз билебиз, биз эми 9 жылдан бери жүрөбүз да. Грубый 10 жыл. Грубый шуткалар, мындай Залкар байке, Эмил байке, Нуркул байкелер чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге кандай тамаша жазышты дагы үйрөтөт. Кандай силдем эмне кылышты. Биз чынын айтайын, мен өзүм эле Эгеменден өтө көп нерсе үйрөндүм. Алга Эгемен, алга Кыргызстан. Мен деле ошол Артурдун айткан сөздөрүнө кошулам негизи. Өтө сонун болду, өтө сонун эмоциялар болду. Очень много кандай эле научили. Эмил меня драли эле. Уруп чоңойтты деп атасың. Уруп чоңойтты. Залкар байке, Залкар братан, как меня мать сказал, матовые слова. Матовые слова. Душер кырк болчу, эртең дагы сөгүп жүрбөсүн. Нуркул байке тызы жазган үйрөттү десең. Ошо, очень Мен алыстап эле кетип атам. Бүгүн финалда, кыскача жооп бериңиздер, Бүгүн финалда биз чемпион болобуз. Тухун жетсе, торнадонун фишкасын улду. Алар уздурууну
Кутмандуу кечиңиздерби, урматтуу айымдар жана мырзалар. Тамашоо Эгемен клуб лигасында көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Кол чабуулар туугандар. Алдыңыздарда эми командасы, Дордой командасы. Каш чейсен, не чыгып? Самас Шоңкар мырза, сурооңуз кайда калды? Мен кичинекей кезинде 3 айлык каникулдан үйгө келгенде апам мен атамды көрүп ыйлап ичимин да. Азыр эмнени көрүп ыйлап көздү көрүп шүгүр келтире албайсыңдар. Жакпа, Дордой командасы Торнадо. Мага Өмүрбек керек эле да. Радуга жокпуз случайно? Сигарет бар. Сигарет эмес, тамеки деп айтсам. Элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон Торнадо командасы жеңилдешиңиздер менен. Негизи могу Эгемен клубка уже 1 жыл болуп калды да. Анан дал ушул долбоордон өзүңүздөргө кандай тажрыйба алдыңыздар? Бүгүн финал, жыйынтык. Эми тажрыйба алып келгенбиз буга чейин бир 10 жылдан бери ашык уступать этип келебиз. Бул жактан биз элдин мындай бизге болгон сүйүүсүнү, анан өзүбүздүн чыныгы мындай элди күлдүрүп сахнага чыксак биз мындай рахат алабыз да. Ошол нерсени ала алдык десек болот. Бизде Тайсым айткандай тажрыйба бар болчу. Ошол тажрыйбабызга бир аз дагы деңгел коштук деп ойлойм. Бүгүн өзгөчө чыгарылыш болду, жылдыздар менен деп Жакшылык мырза чыкты. Келиңиз. Кандай чыктыңыз? Мен мындай жылдыз эмес эле чыктым. Жылдыз эмес эле чыктым, ошол. Поддержка кылып эле, ошол Торнадо командасын колдоп. Ушуна келдик да эмичи? Оштон. Ооба. Эми болсо кыскача суроолорду сиздерге узаталы. Бул жакта бирок толук команда жок экен. Командада эң көп уктап калган командадагы адам. Атын айтып кетсеңиздер. Даярдыкка эң көп кечиккен адам. Эң көп селфи тарткан адам. Көп видеого тартып жүрөт команданын ичинде. Ким өзүн жылдыз деп эсептейт командада? Сизди нефтем эле кошуп коюшту. Командада кимсиз оюн өтпөйт? Биздин команда ушундай бир универсал команда. Бирөөбүз жок болсок экинчи ойноп кете беребиз. Универсал команда бизбиз го. Ким сахнада адашып кетсе, ошентсе дагы билдирбей аткарып кете берет. Любой учурда. Дастан мырза. Адашып кетип алып, Эмне айтат эле? Командадагы эң жалкоо адам. Ким жоопкерчиликти алат? Мен алайын, а? Сен алып коер. Мен алайын. Же Тимага берер эле. Же Тимага да берели. Эң көп тамак жеген адам. Жакшы, эми эң акыркы суроо болсун. Биз бүгүн финалда Утулдук. Дай, баштан бериңиз. Биз бүгүн финалда чемпион болобуз буюрса. Иншалла. Алло, Арсен. Я университет отправил. Талқыланған тағдырлар, чирip кеткен жер-жемиштер, атасыз қалған клубникалар, Ачучындық программасында саламатсыздарбы? Силер бар Эгемен клубка. Жана ошондой эле бул жакта турган биздин устатыбыз Эрмек Нурбаев ага зордуңузда бир туруп койсоңуз, эл бир дүркүрөтө кол чапты. Чоң рахмат. Жеге кыш келипсиздер. Ойлойм оюн сиздерге жакты. Америкада, Чикагода дагы сиз тамашоо лигасын ачтыңыз. Көрдүк, өтө мыкты деңгээлде болуп жатат. Чикагода кыргыздар көп. Буюрса мени дагы калыстар тобуна чакырсаңыз. Буюрса барабыз. Визалар дегенде. Так, келиңиздер. Анда эмесе биздин редакторлор Залкар жана Нуркул өзгөчө болчу алар, себеби үчөөбүз ар бир команда менен 2 күн, 3 күн чоң отурдук. Мына командалар билет. Ар бирөөнө бирдей мамиле кылдык деп ойлойм.
эч кимден бизге таратышы жок болуш керек деп ойлойм. Мындан ары сиздер Эгемен клубтан кийинки жолуңар шыдыр болсун, аман болгула, бүт барыңар таланттуусуңар. Ар бирөөңөр эжекебиз менен жылдыз менен үй тапшырма. 6-6-7-6 1-7-4-6. Кийинки команда мамлекеттик кызматта болду. Мен иштейм, КВН'ди жыйыштырайын деген Кумаштын командасы. Элдин балдары 6-5-6-6-5 2-5-3-6. Курал Чокоев менен бирге сахнага чыккан Ковбойлор KG Тур командасына койгон упайыңыздар. 6-6-7-7-6-2-7-3-6. Жана ошондой эле биздин жылдыз менен үй тапшырма конкурсун жыйынтыкташкан, ушуну менен КВН жолунан дегеле тамашоо Эгемен клуб китепчесин өздөрү үчүн жапкан жигиттер Дордой базарынан келген Дордой Курама командасына койгон багыздар. 7. Баардыгы 7. Аны эмесе Калстар тобу бирден сөз кезекти бере берели. Кимден баштайбыз? Оюн боюнча жеке пикириңиздер, жеке Эгемен клуб боюнча оюңуздар. Келиңиз, анда театр жана кино актёру, жылдызы Өмүрбек Израилов сөз кезеги сизде болсун. Чоң рахмат. Мен негизи биринчи жолу Исхак мырзага. Жана мыкты тамаша деп бул жакта Саламат Садыков эжекебиз менен мыкты тамашаларды көргөзгөн Торнадо Курама командасы. Биринчи орун диплом бул сиздерге, жана ошондой эле ар бириңиздерге медаль. Жана Дордой командасынын капитаны да өйдөрөсүн. Капитаны Адилетке Кулчалар Дордой командасы. Келиңиздер, бул 150 миң сом сыйлык сиздерге. Biz bilesizler, nal menен иштейбиз. Дароо, келгиле, эстеликке сүрөткө түшөлү. Дордой командасы 2026 жыл 31-бай. Кыргыз драм театры, Эгемен клуб юмор долбоорунун алгачкы сезонунда Дордой командасы чемпион!